Саламатсыңарбы достор. Бүгүн менин каналымда өзгөчө видео түзсөм жаңылышпайм. Себеп дегенде көбүңөрдүн суранышыңар боюнча мен бүгүн ушундай бир обучающий урок тартайын деп чечтим. Көбүңөр комменттерден кайсы программа менен жасайт, кантип жасайт, үйрөтчү деп жазыптырсыңар. Ошол суроолорду ишке ашырып мен бүгүн ушундай обучающий урок тартайын деп чечтим. Негизи бит жазыш үчүн көптөгөн эле программалар бар. Алардын ичинен эң популярныйлары булар Ableton Live жана FL Studio болуп эсептелинет. Мен өзүмө ыңгайлуу деп FL Studio'ну тандап алдым. Силер каалаган башка программалар тандай берсеңер болот. Анда эмес FL Studio'ну көчүрдүк, мынакей. Көчүрүп ачканда эле ушундай картина орун алат да биринчи кирген адамга. Бул жерден баары түшүнүксүз, мынакей карагыла канча деген кнопкалар. Биринчи кирген адамга өтө оор эле болот. Ошондуктан кичине четинен баштайлык. Бүгүн эң основной нерселерин үйрөтмөкчүмүн. Эң керектүү нерселер биринчи бит жазыш үчүн. Жана ушул видеонун аягында гарантия берем, силер өзүңөрдүн биринчи битиңерди жаза аласыңар, любойуңар. Анда эмесе кеттик. Баса айта кетчү нерсе, видеонун көрүүнү улантуудан мурун ушул каналга подписаться болуп, жана жакса лайк басып, жакпаса дизлайк басып кетсеңер, мен өтө ыраазы болмокчумун. Анда эмесе ишке киришелик. Мынакей могу жерде файл деген кнопка турат. Файлды басабыз. Басканда ушундай окно ачылат. Бул жерден new проектти басабыз, биринчи эле кнопка. Бастык, болду. Бизде эми жапжаңы проект, жаңы ырыбызды жазып баштай берсек болот. Эң негизгилерин айта кетейин, экскурсия кылып. Бул жер браузер деп коет. Бул жер проигрыватель. Бул жер болсо BPM. Ошол жер сразу айта кетейин. BPM'ди көбөйтсөңөр же азайтсаңар болот да. Муну көбөйтсөңөр ырдын темпи ылдамыраак болот, ал эми азайтсаңар тескерисинче жайыраак болмокчу. Бүгүн биздин стилибизге жараша кичине азыраак кылалык. 124 деген BPM эң ыңгайлуу, ушул бизге керек болот. Ал үчүн эми жазып баштайлык. Жазып башташ үчүн биз биринчи плейлистти ачып алышыбыз керек. Плейлист деген могу биринчи кнопка. Бассак ушундай нерсе ачылат. Бул жерден биз деген ырыбыздын конечный вариантын ушул жерге паттерндерди тизип, ушул жерден өзүбүздүн битибизди жазабыз. Пока что азыр бизде паттерндер бош турат. Паттерндерге эми биз мелодия түшүрүшүбүз керек. Мелодия түшүрүш үчүн мынакей биринчи паттернге биз деген мелодия түшүрүш үчүн channel rack'ты ачышыбыз керек. Channel rack деген мынакей биринчи, экинчи, үчүнчү кнопка. Үчүнчү кнопканы бассак ушундай окно ачылат. Бул жерде өзүңөр көрүп тургандай 4 звук турат. 4 звук бул деген любой эле биттеги, ырдагы эң основной звуктар ушулар болуп эсептелинет. Булар kick, clap, hi-hat, snare. Пока что snare кереги жок. Бизге ушул 3 звук менен бүгүн ырыбызды түзөбүз. Ырыбыздын фундаментин түзөбүз. Себеп дегенде ушул биздин ырыбыздын фундаменти болуп эсептелинет, биринчи паттерн. Анда эмесе жазып баштайлык. Мынакей ишке киришелик. Kickти мындай кылып коеюн. Черезден койсок болот. Болду. Эми угуп көрөлүк ана. Болду. Ошойдон таштайбыз. Себеп дегенде көп койсок каша түшүнүксүз болуп калат. Андан кийин экинчи звук clap. Clap'ты деген биз деген кандай койсок, так. Черезден эле коюп коеюн. Себеп деген муну дагы көп кылсак, kick менен clap'тин үндөрү бир моментке келип калып, түшүнүксүз болуп калат, каша болуп калат да. Ошондуктан через эле койдум. Андан соң угуп көрөлүк. Всё, ошойдон таштайбыз. Бул уже биздин ырыбыздын фундаменти болду десем жаңылышпайм. Андан кийин немаловажный звук hi-hat деген. Hi-hatти биз деген мага жагат ушундай. Мындай подряд коюп. Ушундай кылсак, кичине битибиз мындай кичине интересныйраак болот. Кана эми угуп көрөлүк. Всё, ошойдон таштайбыз. Эми бул паттерндерди плейлистке тизе берсек болот уже. Мынакей, мындай кылыпчы. Тиздик, тизген соң, эми биз плейлистти ырдатыш үчүн могу жерде проигрывательде 2 кнопка турат. Pad анан song деген. Padты бассаңар, бир эле паттерн ырдайт, могу жалгыз паттерн. Ал эми songту бассаңар, могу жерде плейлист ырдамакчы. Кана пробелди бассак, запуск кетет. Всё. Биздин ырыбыздын, битибиздин
фундаменти даяр болду. Эми биз буга инструмент кошушубуз керек. Инструмент негизи алар пианино, өзүңөр билген эле толтура инструменттер бар. Ошолорда бизден FL Studio'ну көчүргөндө стандартный плагин деген сөз бар. Стандартный бул уже комплектисинде деп коелук. Комплектисинде чогуу келген инструменттер. Биз ошолорду эле колдонобуз. Себептегени биз начинающий битмейкер болгондуктанчы. Анан өнүккөн сайын дагы өзүңөргө керектүү плагиндерди, инструменттерди интернеттен көчүрүп, бияка установкалап берсеңер болот. Анда эмесе жаңы паттерн кошуш үчүн биз могул жерден плюсту басабыз. Болду, bizde экинчи жаңы паттерн бар уже. Эми биз бул жерге мелодия кошушубуз керек. Бул жерге ал үчүн кайра channel rect'ти ачабыз. Channel rect кайра ачылды мынакей. Бул жерде 4 основной звук турат. Биз буларга тийбейбиз пока что. Пока что тийбейбиз. Ошондуктан биз бул жерге өзүбүздүн инструментибизди кошушубуз керек. Ал үчүн браузерге киребиз. Браузерге кирип, могул жерден издесеңер pack деген бар. Pack'ты басасыңар. Баскан соң инструмент дегенди тандайсыңар, басасыңар. Андан кийин 3-чү кейворд, андан эң эле биринчи инструмент Close Grant. Начинающий битмейкерлерге ушуну сунуштамакчымын. Бул эң жөнөкөй инструмент пока что ушул. Ушундан баштасаңар жакшы болот. Кеңеш да бул эми мындай. Муну эми бул жерге перетаскивать этип, бул жерге кошобуз. Бул бир аз убакыт талап кылат установка болгону. Установка болгон соң иштей берсек болот. Все, установка болгон соң биз бул жерден эч жерди тийбейбиз пока что. Эч жерин тийбейбиз. Буларды кийинчерээк өтөбүз. Пока что Java эле турабыз. Анан Close Grant бул жерге установка болду. Болгон соң мышканын оң кнопкасын бассаңар ушундай бир окно ачылат дагы бир. Бул ачылган соң биринчисин тандайбыз, piano roll дегенди. Piano roll бассак, биз жөнөкөй эле пианинога түшүп калабыз. Бул жерден биз ноталарды жазып берсек болот. Бул черновик эле болчу деп коелук. Барды өчүрөбүз. Болду, ушул жерден биз эми экинчи мелодиябызды, основной мелодияны жаза баштайбыз. Бул жерден дагы айта кетчү нерсе мынакей, бул жерде ылдый жагында кичине мындай катуураак үндөрдө, грубыйраак. Ал эми өйдө жагында кичине мягкийрээк. Биз ушул жерден азыр ырыбыздын фундаментин түзө алмакчыбыз, кичине грубыйраак үндөр менен. Мага ушундай жагат узун ноталар. Бул пока что основной эмес, бул биздин мындайча айтканда фундамент эле болду. F3. Узун кылалык болушунча эле. Болду, биздин фундамент даяр болду. Кана алып берели. Андан соң биз өзүбүзгө эми майда ноталарды жаза баштайбыз. Алар деген кичине мындай буякты компенсация кылыш үчүн биз кичине мягкийрээк ноталарды жазабыз. Алар өйдө жагында болот да, как правило. Мынакей, бул жерден алып берели. Бул жерден желательно кыска ноталарды жазган туура болот. Себеп дегенде биздин фундамент менен булар кыпчылышпаш керек да, мындайча айтканда. Бул жерге мынакей мындай кыскараак ноталарды жазсак туура болот. Кана через кылып коелук. Андан кийин A5 ылдыйраак түшөлүк. Бул жерден башында айтып кеткендей эле силердин вкусуңарга, фантазияңарга жараша болот. Ноталарды узартып, кыскартып, каалаган нерсеңерди кыла берсеңер болот. Так, E5 дейт. Ушул звук болот бизге, жарайт. Андан кийин улантып кете берелик. Узунураак кылалык муну. Айтса кетчү нерсе, мындай битиңер интересныйраак болсун десеңер, ушул ноталарды узартып, кыскартып турсаңар, кичине кызыктуураак болот да, сусак болбойчу. Ошондо
музыкаңардын битиңердин көркү ачылат. Андан соң кайра узартабыз, кайра кыскартабыз. Бул жери ушуну менен аяктайт. Бул жерден мындай алып коелук. Трабежный код. Кана эми угуп көрөлүк ушуну эле. Ушу ойдон эле таштап койсок болчу, бирок бул кичинекей бир деталь бар. Мындай кыска ноталар керек бизге. Ушундан 3-4 деле кошуп койсок, биздин ырыбыз мындай кичине интересныйраак, супсак болбой, кызыктуураак болот да. Бул жерде мындайкей 1, 2, 3, 4. Болду, биз 4 деле нота коштук, мынакей көргүлө. Эми угуп көргүлө кайрадан. Бул эми башка такыр башка уровендеги мелодия да. Болду, мынакей сонун мелодиябыз даяр болду. Эми биз муну жабабыз кайра. Жапкан соң мынакей. Эми биз деле ушуну эле коюп койсок болот. Бирок биз бул жерден бир нерсени унутуп кетип баратабыз. Ал эмне десеңер, биз бас деген нерсени унутуп кеттик. Бас эмне экенин түшүндүрбөй эле коеюн, билет болушуңар керек. Мынакей анын үчүн биз деген бастын папкасын ачабыз бул браузерден. Анан өзүбүзгө ыңгайлуу басты тандап алышыбыз керек. Мынакей угуп көргүлө. Өзүңөргө жагымдуу үндү тандап алган соң, аны алып келип бул жерге мол 4-түндүн любойуна коюп койсоңор болот. Бизде снейр колдонулбай эле, ошондуктан снейрдин ордуна алып келип коем мен. Болду, установка болду. Установка болгон соң жанагындай эле piano roll'ду ачабыз дагы. Бул жерге эми мол основной фундаменттин жанына узунураак кылып ушуларды жазып чыгабыз. Жазып чыгабыз ушундай кылып. Болду. Бул жерге кичине кыскараак кылып коелук. Эми угуп көргүлө. Бул азыр динамиктен өтө деле билинбей эле, бирок силер наушник менен укканда же болбосо колонкадан укканда өтө чоң таасир этип, музыканын качествосуна чоң бир салымдарды кошот да бул. Болду, биздин экинчи мелодиябыз уже даяр болду. Эми даяр болгон мелодиябызды биз бул жака алып келип, плейлистке алып келип жазып чыгабыз. Болду, мынакей биринчи паттернибиз кетти. Кеткен соң эми биз муну узартышыбыз керек. Узартыш үчүн биз бул жерде копировать кылабыз. Копировать. Вот. Болду. Эми өзүңөргө жараша муну кааласаңар 2 сааттык кылып, кааласаңар 3 сааттык кылып, ары чоюп кете берсеңер болот. Бизге ошол эле жетиштүү пока что. Аны угуп көрөлүк эми. Бул жерден мынакей сонгду басабыз, плейлисттерди айт. Биздин битибиз даяр болду. Даяр болгон соң биз эми муну компьютерге, дискке көчүрүп алышыбыз керек. Анын үчүн биз бул жерден кайра файлды басабыз. Файлды басып, бул жерден экспорт деген кнопка турат. Экспортту басып, бул жерге алып келип, мол экинчи mp3 файл дегенди тандайбыз. Басып, бул жерге атын жазгыла деп чыгат. Бул жерге эмне деп коелук. Мисалы үчүн первый трек деп коелук. Первый трек. Болду. Андан соң сохранитьти басабыз. Баскан соң ушундай окно ачылат. Бул жерден эч нерсесин тийбей эле, могу жерден стартты бассак, болду, биздин ырыбыз mp3 файл формат түрүндө ноутбугубузга көчүп калат. Всё, мен
Бүгүнкү сабагым ушуну менен аягына келип жетти. Эгерде силерде кандайдыр бир сунуштар же болбосо суроолор болсо комменттерге уялбай эле жазгыла. Мен ар бирине жооп бергенге жана кийинки видеолордо ошолорго жооп издегенге аракет кылмакчымын. Дагы айта кетчү нерсе, эгерде ушул ырды толук вариантын чыгар десеңер, ушул видеонун алтында эми 100 деп эле коеюн, хотя бы 50 лайк чогулганда ушул ырдын толук вариантын мен өзүмдүн YouTube каналыма жарыяламакчымын. Анда эмесе мен силер менен ушул волнада коштошмокчумун. Кийинки видеолордо көрүшкөнчө сак саламатта калгыла. Көрүшкөнчө ошол.